Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Урматтуу көрүүчүлөр, assalamu алейкум. Менин программасы Ош облусунун Араван деген районуна караштуу Керемет Тоо деген айыл өкмөтүндө турабыз. Мынакей. Азыр мына ушул жерге Абжапар деген абыбызды куттуктаганы келдик. Азыр эми акырын биз мондай жакшынакай болгон мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бейишим сизди Аллах менен сыйласын деген подарка менен жакшынакай Барбол фирмасынын шириндиктери, торту. Азыр колго кармап алып туруп Абжапар аксакалды куттуктаганы кирип барабыз. Ушул үй экен, 20-үй экен. Эми дагы тыкылдатабыз. Кандайсыздар, Жапар аке? Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен. Отурасыздар болмаса кечиресиз, мен колум бош алабыз, учурашып алгам. Айбек деген балаңыз бар беле? Ооба. Мен сиз көрүп жүрөсүзбү? Көрүп жүрөм, телевидениеден. Атжон Мемирза Газимкулов. Айбек деген балаңыз бар, ооба. Жүрсөңүз үйүңүзгө кирели. Россияда, Ооба. Менин атам бүгүн туулган күнү 60 жашка чыгып атат деп. Чалбай атабы? Ооба. Жөнүнө куттуктап койду эле. Ооба. Ушул жалаң ушу аталарды, энелерди куттуктайм аба. Жапар аке. Көрүп жүрөбүз. Ооба, ушул программага да менин дагы атам Кудай буйрса татыктуу. Албетте апамдын да туулган күнү эми аны дагы эми көрөбүз деп сюрприз кылып атат, аны дагы ойлонуштуруп берет Кудай кааласачы. Ушул учурдан пайдаланып сизди аябай ушул Айбек балаңыз куттуктайм деп аябай ниет кылып ушул программага татыктуу деп тилек кылган экен. Айбек балаңыз чалбай атабы? Жок. Башка чалып атабы? Жакшы, рахмат. Эне келиңиз. Абышкаңыздын жанында турбайсызбы эми, келиңиз. Азыр мына бир жактан келдим эле. Энелердин формасы эне боло берет. Келе бериңиз эне. Эч эмеси жок. Азыр биз барабыз азыр. Азыр 5 мүнөттө барып калам деп коюң. Турмайлы. Абжапар аке, мынау белек сизге. Ичинде мусулмандарга ушул өзү мусулманбыз албетте. Бардык сизге тийиштүү, керектүү, өтө зарыл болгон каражаттар бар. Жайнамаз, замзам суу, Куран китеп эң негизгиси. Бул болсо Барбол фирмасынын торту. Байбичеңиз экөөңүздөр жакшынакай кылып туруп ысык чай менен жеп коесуздар, Рахмат. Канча балаңыз бар, Жапар аке? 4 балам бар. 4 балаңыз бар. 2 ұл. Айбек балаңыз канчанчысы? Биринчиси. Биринчисиби? Атам аябай жакшы көрөм дейт. Шунчалык жакшы көрөм дейт. Атамын жытын сагындым дейт. Рахмат. Ушунчалык баягы сагыныч. Ушул атамын көрүп жүрөйүнчү дейт да, баягы алыс жүрсөм дагы эми улам эле чала бергенде дейт, баягы атамдын дагы убакыты болбой калышы. Атама чалгандан көрө мынтип тартып мага чалып коюңуз дейт. Мен ар дайым көрүп жүрөйүн дейт. Рахмат. 60га толдуңузбу? Ооба, бүгүн. Келиңиз эми. 60га толдум. Мына Жапар агайыбыздын, Жапар аксакалдын мынакей жакшынакай болгон энебиз турат. Эми ушул абышкаңыздын туулган күнү экен. 60га чыгып атыптыр. Эч ким Жапар агайды эч ким 60 деп ойлобойт, мисалы жапжаш.
кантип абышкаңызды жапжаш сактадыңыз да эне? Секрети барбы? Көпчүлүк 60га чыккандар бир аз карып кетет да, аябай элечи. Мен агайды мисалы Этияттап жүрөбүз да бардыгыбыз эле. айтаттаппы, көзүн карап, Ооба да. сөзүнө маани берип. Ошода. Аты сүйлөбөйбүз бири-бирибизге. Канча жыл болду ушу баш кошуп түтүн булатканыңыздарга? 85-тен бери. 85-жылдан бери. 35 жыл, 36 жыл болду. 37 жыл. 37 жыл болуп калат экен, 85-тен бери болгондо 37 жыл так болуп тур. Дээрлик жарым кылымга жакындап калыптыр демек, э? Ушул балабыз себеп бир жагы. Биз ушундай жакшы жүргөнүбүзгө балабыз эстеп акылдуу эми. Ушу Айбек балаңыз аябай, э? Ичпей, чекпей, ушу бизди ойлой эле жүрөт балам ошентип эле. Бардыгы эле бир кичине балам дагы жакшы. Эки кызыбыз дагы жакшы, өздөрү менен өздөрү тынып тынчып жашап. Эми ошолордун немеси болсо керек да эми, а? Туура. Ошолордун таасири, ошолордун кесепети деп коелу, ошолор. Бала дагымда ата эненин оюндагыдай чыкпасам да карытып, арытып дегенде ошондой кылып коет ата эненчи. Балам мындай болуп атат, мындай болуп атат. Дайым ошолордун жакшылыгын эле көрүп жүрөбүз биз. Демек сиздердин берген тарбияңыздардын жыйынтыгы да бул. Ооба. Жыйынтык мынакей ушул да. Ошондой болуп атат. Айбек балаңыз деле үй бүлөлүү болсо керек, менимче. Бала чакалуу болсо керек. Ата эненин экинчи жолу тартуулашты. Өткөндө мен да туулган күндө мынан да чоң белек каган экөөбүзгө тең. Атам бөлүп коебейли деп экөөбүзгө тең белек тартуулашкан эле. мындай урматтуу көрүүчүлөр. Сиз атыңыз ким эле? Турсунай. Турсунай энебиз мактанып атат. Буга чейин менин да туулган күнүм болгон. Укмуш тосуп берген, укмуш сүйүнткөн деп. Бирок ушул бул программа ушул ата энелер үчүн атайын чыккан үчүн ушул YouTube'да жалгыз эле программа, бул башка программа жок мындай программа. Ата эненин элесин ушул программага калтырып коюп, бул чоң сиздин Айбек балаңыздын Жапар агай чоң белеги мына ушул. Бул колуңуздагы белектер дагы өзүнчө белек. Ал эми бул программа андан ашкан белек деп койсок болот да. Канча чебереңиздер бар? Небереңиздер бар? Чебере кыздан 4төө, 3өө, 7өө. 7. Небере 7. Умар менен 8 экен. Умар менен 8 экен деңиз. Өзүбүздүн ошол Айбек баланын бир уулу бар. Жапар агай, мындай сизге айтты эле айтпады эле бул программа келет деп. Айтпады эле, азыр эмеле сүйлөштүк эле өзү. Азыр эле сүйлөштүңүздөр беле? Вас приветствует строительная компания «Пикстрой». В данное время у нас идет строительство жилого комплекса «Ривер Парк», который находится по адресу город Ош, улица Ленина, 188. У нас очень хорошая инфраструктура, рядом находится парк, детский сад, школа, а также все современные удобства для жизни. Также имеется возможность оформить беспроцентную рассрочку на 24 месяца. За дополнительной информацией ждем вас в нашем отделе продаж. Балаңызга үй салып атасызбы? Ооба. Бүтөйүн деп коюпсуз, Кудай кааласа. Аз калыптыр. Аз калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип ушул миграцияда жүргөн биздин азамат жигиттерибиз мондай жакшынакай болгон, бейиштин образында болгон аталарын, апаларын куттуктап, ушинтип өмүрү кошуп, көңүлдөрүнө көңүл кошуп дегендей, бул көңүл да, туурабы? Бул көңүл да. 100 миң салса деле ал убактылуу нерсе. Миллион салса деле ал убактылуу нерсе. Монтип жакшы сөздөрүн жоолоп, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, бир аз таң калтырып койсо, бул сиздерге дары болуп кетет да, Кудай кааласа. Сүйлөп койсом болор эле. Сөзсүз да сиз үчүн, бул программа сиз үчүн. Ошол балдарыбыз ушундай сырт жакта жүрөт, дайыма тынч болушсун, аман болушсун, тынч аман алдыбызга ушу останаттап кирип келишсин, кайсыл убакта болсо дагы. Анан бир жагы сиздердин жамаатыңыздарга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай кубанычтарды тартуулап жүрө бериңиздер. Бизге ошогон дагы далайын. Ошол эле менин сөзүм. Кемпир сен Кана Эне бери жакыныраак турсаңыз, жакыныраак. Туулган күн менен куттуктайм, абышканым дагы. Ар дайым бактыбызга бар болуп жүрө берсин, балдарыбызга башкаш болуп. Айбек балаңыз салып атат, себептен чалам деди эле азырчы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Жапар агайыбыздын баласы, Россияда эмгектенип жүргөн баласы, азыр Айбек мырза менен түз эфирде сүйлөштүрөбүз. Аны келе айтыппынбы? Сен дагы айтпай, айтпай, Мына келди. Мынакей. Урматтуу Айбек мырза, мына менин пешенемде сиздин атаңыз турат. Бул дүйнөдө эң ыйык деп санаган адамыңыз. Сүйлөшө бериңиз. кандайсың, жакшысыңбы? Рахмат оğlum. Ушунчалык урматтап, сыйлап, силердин жакшылыгыңарды ар дайым көрүп жүрө берели. Ошол эле эмес. Силер дагы ушу тынч аман
үйүбүзгө алдыбызга тынч аман келишиңерди каалайбыз. Ошол эми. Ушунчалык мен неме кылганыңызга, жережеге жеткизип тарбиялаганыңызга сиздин баарыңызга шүгүр. Бешик тойлорду тарттырайлы ушундай да, ушундай неме. Үйүң дагы жакындап атат. Ошо бүтүп калса үйүңдө чоң жакшылык күндөр болот, тойлор болот. Ошол эле менин тилегим, тынч аман болгула баардыгыңар. Өзүңүз бара албасак ham ушуларды жөнөтүп коюңуздар, неме кылып Бир ооз айтып койбойсуңбу? Мына апаң менен сүйлөшөм. Рахмат. Ооба. Ушул буну айтып койсо баягы бир аз кызыгы жок болуп калат да. Жапар агай. Анан эми бунусу өзүнчө өзгөчө. Бунусучу. Мындай дасторкон үстүндө ачар чачар мындай бир чачыла өткөрүү ал өзүнчө. Ал эми бул азыр ушул моменттен пайдаланып, убакыттан пайдаланып сиздин көңүлүңүздү көтөрүп коюп, бул өзүнчө бир өзгөчө. Эсиңизден чыкпай калат да агай. Чын айткандачы. Ушул көптөн бери ушул өзү молжоп жүргөн экен, ниет кылып жүргөн экен. Атам азыр кетип калбасын деп кайра чалып атты да. Атам бир жака барам деп атат деле деди да. Анан мен шашылып бул жака келе калдым. Ушул 4 баланы эрежеге жеткирип, 2 кыз 2 бала дедиңизби? Ушуларды чоңойткончо кандай жумуштарды кылдыңыз? Кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Мен дагы эми кыйынчылыктар да болду, жакшылыктар дагы болду. Ошол эми эмне дейт элем дагы анан Өзүңүздүн кесибиңиз эмне? кесибим өзү байланыш бөлүмүн бүтүргөнмүн мына почта боюнча. Сайыз убагында. Сайыз убагында анан мындай ден соолукка байланыштуу иштей албадым. Группага чыгарып койду эле. Эми туурусу эле ошондой болду. Туура. 92-жылдан бери ошо пенсияда элем. Эми ошо кобурап бала чаканын пешенесинде жүргөн. Келиңер бул жака келсеңиз. Азыр эми ушул айыл ичинде жакшынакай карлыктын доорун сөрүп дегендей балдардын жакшылыгын көрүп, неберелерди багып атасыздарбы? Багып атабыз. Неберелер болчу эле, бүгүн эле жок болуп калды. Азыр эми сабакка кеткендер, балким да ойноп кеткендер, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Жапар агайыбыз менен маек алып атабыз. Айтсаңыз эми ушул азыркы күндө ушул тарбия маселеси сиздердин убагыңыздарга салыштырмалуу кандай болуп калды? Агай, мына айтсаңыз, азыркы бала менен атанын мамилеси. Азыр эми мына өзүңүз дагы билесиз, баардык эл билет, көп эле миграция болуп атат. Бала чакасын таштап, ошо турмуш, тиричиликтин айынан өзүбүздө мындай жакшы иш болбогондуктан эми кичине жылыш болуп атат. Азыркы моментте эми ошо тарбия жакшы болбой атат азыркы балдаргачы. Неден улам дейсиз? Миграция ушул таасир этип атабы? Таасир этип атат. Чоң таасир этип атат. Ошого эми баягы өзү ата-энесиндей тарбия бере албайт экенбиз. Тайнелери, башка жакындары өзү ата-энесиндей болбойт экен да, кыскасы тарбия. Жакшы жагы эми ушул Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу, аргасыздан чыгып кетип атышат да. Кана Кыргызстанда деле айына бир 100 миңден берип турса, ошо жумуш жогунан болуп атат да көбүнчө. Болбосо кана эми өзүбүздө иштесе канча миңдеген, почти миллион ашык сыртта жүрөт. Ошондой деп ойлойм эми. Рахмат. Келиңиз эми чалыңыздын жанына туруңуз. Эне Турсунай энебиз ушул Жапар агайыбыз жөнүндө бир аз сүйлөп берсин. Бул сиздин абышкаңыз кандай адам мынакей, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угайлычы ушул мактанып жүргөн ушул образыңызды ар дайым сактап жүрсүн балдарыңыз. Жакшы адам дейбиз эми, ичпесе чекпесе эми ушул турмуш тирикчилигине жакшы карайт. Кантип тандадыңыз эле? Сиздердин убакта кандай болгон? Ала качып келгенби же? Ала качкан эмес, мен ата-энеме эле коюп бергенмин. Ошо өзүңүздөргө жаккан эме табыңыздар деп. Ата-энемдин жаккан эмесин ушуну кандай дейсиң деген, майли. Сиздерге жакса мага жаккан деген туурусу да. Туура. Ошо өз жолунда жүрөт. Ал убакта сиздер убакта баягы армияга барганбы, барган эмеспи, ушул убакта эске алып элеңиздер да? Армияга барчу. Ал андай тийбейт эле барбасаңыз, 2 жыл Чехословакияда служить этип келгенмин. Ошол союз малда.
80-82 жылы. Алды армияга барганда тойдой болчу эле, узатканда отуруштар болот эле, келгенде дагы болчу эле. Жакшы эле да ал мезгилдеги. Азыр тескерисинче. Азыр тескерисинче. Армияга барса тийбейт. Тийбейт, баягыдай токмо жеп калды, таяк жеп калды, контузия болуп калды деп. Инвалидпи деп ба? Ошондой деп. Сиздер эми Сайыз убагында тарбияландыңыздар да. Ал убакта чоң бир уран болгон, мисалы үчүн. Азыр айрым ат менен төдөй. Өзүңүз эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Мен эми ушу үйдө эле. Каме хозяйкалык болуп. Эч нерседен кем кылбай багып, ушундай жаман сөзүн айтпаган ушул Жапар абышкаңызга, агайыбызга, ыраазы болуп жашап келатасыз. Ыраазы элебиз. Бүйүк эжекеси болуп. Ошода. Балдардын баарын чоңойтуп, монтип эрежеге жеткизип, эми Кудай буйрса баардыгын Аллага шүгүр жыйынтыгын. ушунчалык көрсөткөн тынч элебиз, жашоо жакшы эле. Элдин ортосу болуп жашап келатабыз. Эч кимден кем калбай, Элдин алды же арты эмеспиз, ортосубуз. Өзү стандарт жашоо ушундай экен да, агай, туурабы? Элдин алдына да өтүп кетпе, аркасына түшүп калба. Ошондо жашоонун маңызы, керемети болот деп, Ушул сиздердин мына 35 жылдан ашып калыптыр, түтүн булатканыңыздарга. Үй-бүлөдөгү бактылуулуктун сыры эмнеде дейсиз? Ушундай бир апак-чапак болуп, ушундай бири-бирине ыраазы болуп жашоонун сыры эмне? Сыр эми ынтымакчылыкта да, бири-бирин түшүнүп. Бири-бирин түшүнсө эле. Азыр энебиз бир жакка кетип калса, балдар сурабай сразу энебиз сурайсызбы? Ушул нерсе чынбы? Чын. Эмнеге ошентип калат көпчүлүк? Эми бардыгы эле Жаш кезде биз койчу дейбиз да, мисалы апамга кетти дейбиз. Бул дагы ушундай десе керек. Ошондой дейсиз, ошондой дейсизби? Атаңар каякта? Бири-биринин кадырына жетип, бири-бириңи сыйлап калат экенсиң да, эми түшүнүп, бар жокко жаш кезекте эми ошо балдар менен, тирикчилик менен алек болуп көңүл бурбайт экенсиң. Ошондой экен. Азыр балдарыңыздар өзүнүн балдары менен алек болуп атат. Балдар менен алек. Анан монтип экөөңүздөр каласыздар. Экөөңүздөр бири-бириңизге шериксиздер. Ошон үчүн издеп каласыздар да, туурабы? Эми ушул сиздин бир энелик бир кеңешиңиз жаштарга? Жаштарга энелик кеңешибиз эми азыркы жаштарга айтарыбыз эми кандай десем, ушу ыймандуу болушса, мындай турмуштун ачык таттуусуна чыдамдуу болушса, бири-бирин сыйлашса эле жашоодо жакшы турмуш куруп кетише алат. Азыркы жаштардын чыдамы жок болуп атат. Сабыры жок. Сабыры жок. Ооба. Кичине эле нерсе чыдабай кетишет. Азыркы балдарды Z балдар деп коет экен да, баягы аябай мындай агрессивный, андай эме болот. Эми бул заман менен кошо ушул муундагы адамдар дагы ошого кошо ширелишип кете берет экен да, агай, туурабы? Ошол мезгилде сиздердин убагыңыздарда деле мисалы ушул технология өнүгүп, же болбосо миграция агымы күчөп кеткенде сиздер деле ушул нерсени кылмаксыздар да, туурабы? Агым менен кошо агабыз да, каяка барабыз башка? Заман азыр эми жетишип атат. Азыркы жаштарды көп баягы мектеп окуучулардын мына телефонда кайнатып коюп атат, менин оюм. Туура айтасыз, бирок, туура айтасыз. Ошо баягы каалаган нерсесин көрүп атат. Азыр эми ушул программанын бир тапшырмасы бар эле. Эгерде шартыңыздар болсо, мүмкүнчүлүк болсо, энебиз бир абышкаңызга бир куплет ырдап койбойсузбу? Туулган күнү менен куттуктап туруп. Азыр. Илхам жок азыр. Макул. Ооба. Ушул сиздин көзүңүзчө энебизден бир нерсени сурайлычы. Бул эми эстелик болуп калат да. Акыркы жолу Турсун эне, абышка мен сени аябай жакшы көрөм деп качан айттыңыз эле? Тез эле айтат эми мен немемче. Сизчи, сиз? Мен күндө болбосо дагы бир 3-4 күндө айта берем. 3-4 күндө айта берем деңиз, Ушундай жашай берели, ынтымакта деп эле көп эле айтам. Оода эми бири-бириңиздерге эми негизи жүрөктөр бири-бирине бир жолу жармашып бүткөн турабы, бир жолу. Анан кезинде айткансыздар да эми, кезинде жаш кездерде турабы мындай немелерди. Бирок сиздин абышкаңыздын мейли эми андай сөздү эми жүрөк менен сиз билдиресиз албетте. Кандай касиеттери бар? Сиз сыйлаган, сиз баалаган. Өзгөчө бир касиеттери. Несине сүрдөнөсүз, несине баа бересиз?
секрет ашып койсуң. Ошондой жок, мен билбейм эмне десем экен. Кандай таланттары бар, кандай бир мисалы Таланттары- абышкаңыздын эмнеси бир нерсесин баалайсыз да, катуу баалайсыз баарыбычы. Ооба, мындай керектүү Балким- нерселер колунан жакшы келет, бирдекелерди жакшы жасап коет. Мындай шарттар түзүп берет да эми. Аял кишиге болгон шарттардын баарын түзүп берет. Ошондойлорго жакшы. Чарбакер. Ооба. Ошо. Энебиздин кандай касиеттери жагат сизге? Касиеттери көп. Эркек бечере баары бир энелерди мактай беребиз да, туурабы? Мактабашка айла жок десеңиз, а? Көп нерселерди мындай баягы аял киши тигет. Ошол колунан келет мунун. Аялга ушул туура келген баардык кызматтарды энебиз ашыгы менен аткарат, профессионалдуу түрдө, туурабы? Анан тез кыймылдайт. Шүстүрүй мындай жеңил. Мен оорураакмын. Туурусу да. Сиз антип ойлонгончо энем баарын жайгаштырып бүтөт уже. Ооба. Мен бир барып келген жерге бул 8 жолу же 10 жолу барып келет. Тез кыймылдайт Тез ошол. болуш керек мындан. Баардык нерсе бат бүтүш керек, так бүтүш керек. Ошондой. Мен оорураакмын, бирок таза кыламын. Сапаттуу кыласыз. Сапаттуу кыламын. Энемкиден ашыра кыласыз. Бул мындай шашмараак азмат чалап чыгырат. Туурусун айтып атам мен. Кичине баягы калтырып коет. Калтырып коет. Сиз толуктап Даяр коесуз. болом да. Мен күттүрбөйм жаман көрөм. Ошол саатка бар жок даяр болуш керек да. Ошондой. Анча мынча чала калса дагы, бирок негизги нерсе бүтүп кетиш керек. Чала кылбайт. Чала кылбайм. Өзүмдүн оюм да, эми билбейм да. Чала кылбайт, бирок көңүлүмө толот ошол. Көңүлүңүзгө толот да. Эгер энебиз бир жактарга бир жумалап кетип калса, кандай абалда каласыз? Жок, бир жумалап жөнөтпөймүн. Бир жумалап бакыр жөнөт. Ашып барса 2 күн, 2 күнгө да чыдабайм ошо. 2 күн максимум. Максимум ошо 2 күн да. Бир жумалап чыдабайм. Мынакей. Эми сизчи, эгер Мен деле ошондой. канча күнгө жооп бере аласыз бир жакка барса? Билбейм. Бирок тез кел дейсиз да, туурабы? Күнгө жайында келген эме кылды эле ушу балдарым апасыны. Жөнөтпөй койдум мен. Жөнөтпөй койдуңузбу 10 күн сиз? качан өтөт дедим мен. Чын туурусу. Өзүңүз кошуп жөнөп кете бербейтпи? Сиз бияка жумуштар бар эле да? Жумуштар шарт туура келбейт эле экөөбүзгө. Экөөбүз болсо майыл барат элек дедим. Туурусу да ошондой болду. Эмки жылы Кудай кааласа алып барса керек ушул. Быйылдан кийин дедик аны. Ооба, быйыл эми могу курулуш иштерин бүтүрүп алсаңыздар, жыйын терим кылып, Кудай буйрса Айбек балаңыз дагы жадырап жайнап келип, той-пой өткөзсө, анан балким балдарыңыздын, кыздарыңыздын ниетинде бардыр ушул көлгө алып барып, чогуу эс алып келели. Биздин көл керемет да. Дубай же болбосо башка жактарга караганда. Келиним жөнөтөйүн деди эле. Келиндериңиз кандай чыкты, келиндериңиз? Жакшы келиним, азырынча бир эле келиним бар, жакшы. Бир эле келиниңиз бар. Жакшы. Келиниңиз дагы Россияда же бияка? Ооба, Россияда. Экөө бирге иштейт да? иштейт. Балдарын сиздер карап атасыздар? Азырынча баласы. Азырынча. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жанатан бери эмне үчүн майдалап маягалап атабыз? Жакыныраак турсаңыздар, сизге бир аз күн тийип калат көзүңүзгө. Себеп дегенде, мына ушул тасма, ушул фамилияңыз ким сиздин? Жусупов Абдижапар. Жусуповдордун үй бүлөсүнө ушунчалык баягы баа жеткис белек болуп калат. Мына ушул тасма, мына ушул мен алып аткан энебиздин образы, атабыздын образы бул үйдөгүлөр үчүн өмүр бою ушул эң ыйык белектердин бири болуп калат да. Себеп дегенде ата энени ар дайым канжы кабызга байлап жүрө бербейбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Жанатан бери чечилип, чачылып сүйлөп аткан мына ушул Жапар агайыбыз менен Турсунай энебиздин айтып аткан, деп аткандары бул жөн жайдан эмес. Мына ушул программага келип катыштырып аткан ушул баласы Айбек мырзага өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиздердин да ушундай бейиштин образындай болгон эң ыйык ата энеңиздер болсо, анда көңүлүнө алып коюңуздар. Жөн эле келип колдоруна алтын таксаңыздар дагы, башына ушундай бир укмуш бир алмаздан дагы бир калпак кийгизип койсоңуздар дагы ал эч нерсеге арзыбайт. Көңүл, жакшы сөз, жылуу чай бул ата энени ого бетер жашартат, эч качан ата энени өкүндүрбөйт, туурабы? Ооба. Ошон үчүн ушул нерсени сиздин балаңыз жасап атат. Алла ыраазы болсун. Ушу балдарыңызга бир жакшы бир бата берип коюңуз эми. Жапар агай бир жакшы бир колдон көрүмден сен бата берчи эми. Кана эми макул эми уруксат берип атат. Бир энелик Биринчиден эми ушул атабыздын өмүрү узун болсун.
балдарынын бардыгыбыздын пешинебизге ушинтип жүрө берсин, жадырап жайнап эле. Экинчиден ушу Россияда жүргөн балдарым, 2 балам, келиним, 2 кызым бар ушул жерде. Бардыгы тынч болсун, ден соолуктары жакшы болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушинтип эле жүрө берсин эми. Биздин бактыбызга балдарыбыз бар болсун. Күнү түнү тилегениңиздер ошол эле. Ошол эле. Тынч болушсун. Дүйнөдө бир эле зат бар экен, ушу намаз окуп аткандарда же болбосо чай ичип атканда дагы эгерде ширин тамакты көрүп калса, ширин нерсени көрүп калса, аны дароо ороп туруп чөнтөгүнө салып, намаз окуп аткан болсо өзүн унутуп коюп туруп, балдарына жакшы тилек кылган бир эле нерсе зат бул ыйык зат ата эне. Мындан башка зат бул дүйнөдө таба албайбыз. Ушинтип элге таанытып бардыгыбызда элдин кызматында жүрө берген. Бардыгыбыз тынч болойлук эмес. Амин. Айтканыңыздар келсин. Баланы тапса болот экен да, бирок ата энени табыш такыр мүмкүн эмес да. Ошон үчүн ата энеңиз бар да, ушинтип кубантып, жакшынакай болуп көңүлүн алып калыңыздар, көңүлүн көтөрүп калыңыздар. Анча жашара түштүңүзбү, андан беш бетер. Жеңилдеп эле калдык. Жеңилдеп, бир аз дене бойго кан жүгүрүп, мындай ысып калдыңызбы кадимкидей. Рахмат сизге дагы. Рахмат балдарым, тынч болгула, аман болгула. Көптүн көлдүн катарында силердин ушу тынччылыгыңарды эле тилеп, намаз окуган сайын дуа кылып отурабыз. Тынч аман өз үйүңөргө алдыбыз астан аттап кирип келишиңерди Алла таалам насип этсин. Рахмат. Рахмат, урматтуу көрүшүлөр, мынакей биз Жапар агайдан, Турсунай энебизден жакшынакай сөздөрдүн баардыгын өтө мындай туюп муюп уктук. Өзүңүздөр да угуп аткан чыгарсыздар, көрүп аткандар болсо, анда ушу алдыдагы телефондорго кат жазыңыздар. Сиздердин да ушундай атаңыздар, апаңыздар болсо, анда мен кызматтамын күн-түн. Жазылып турат номерларым. Айбек мырзага окшоп ата энеңиздердин көңүлүн көтөрүңүздөр. Колуңуздардан келсе, мындан дагы сонун сюрприздерди уюштуруп, мындан дагы башкача сюрприздер уюштурсаңыздар болот. Бирок бул программа, бул менин ата энем деген программа, бул ал белектериңиздерден да жогору турарында шегим жок. Жакшы туруңуздар. Аман эсен болуңуздар, кайраттуу болуңуздар баардыгыңыздар. Кийинки жакшылыгыңыздардан жолукканга чейин жакшы туруңуз. 100 жаш Кудай буйрса торколуу тойго барабыз деген ниет кылалы Кудай кааласа. Жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.